Assalamu алейкум достор, мен катталуучуларым. Бүгүн мен базарга иш менен барып, анан бир сарымсак көрүп калдым да. Карасам көктөп калыптыр. Көктөгөн көп деле алышпайт экен да. Мен сынап көрөйүн деп, испытание кылып көрөйүн деп сатып алдым дагы. Эгип көрөйүн деп атам да үйгөчү. Мына үйдүн ичиндеги комнатный температурада балким көктөйт деген ой менен ушул көктөрүн мен эгип көрөйүн деп атам. Бул кадимки эле биз билген гүл идиш. Бул жерде бир башта бир нече ошо 10га жакын эмелер бар экен, сарымсак тиштери, зубтары. Ушуну эми эгип көрүп атам. Суу куюп, ысыгыраак бөлмөгө коюп, карап уход кылып көрөм. Эгерде сыноо ийгиликтүү аяктаса, демек анда ийгиликтүү болот. Мунун өсүп жүрүшүндө көгөрүп атканын, чоңоюп атканын сөзсүз түрдө чыгарып турам. Азырынча мына ушундай тыгылдыкта эгилип турат. Эгерде көктөп кала турган болсо, анда балким буларды башка идишке жарым которуп, мына мен сарымсактарды эгип бүттүм. Эми суу куюп коеюн. Негизи сынап көрөйүн деп мурда да ойлоп жүргөм. Сынап көрүш керек. Мындан биз эч нерсе жоготпойбуз. Боп кетсе боп кетет. Мына 7-8 башта ушинтип эгип койдум. Бөлмөнүн ичинде ушул комнатный температурада балким бул көктөп нормальный чеснок болуп жетиши мүмкүн да. Сиздерге дагы кеңеш берем. Сынап көргүлө. Болсо болуп калат. Анткени бул жылуулук бар, азырынча суу бар, топурак бар. Баягы земля, воздух, вода дегендей. Ошо, эдебиз анан. Каналга катталгыла. Менде кызыктуу видеолор буюрса алдыда чыгат. Аракет кылабыз. Сиздерге жага турган, сиздерге пайдасы тие турган видеолор менен бөлүшүп турабыз.